бул жерге бир кыргыз тилдүү байкебиз келген. Келгенде бул жерде биз кыргызча тейлебейбиз деп тейлөөдөн баш тартып аны бул Кликов кофеканасынан чыгарып койшкон. Меня зовут Айнура, что вас интересует? Алло, саламатсызбы, Айнура? Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызскоговорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп бериличи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. А сиз сүйлөйсүзбү? Байке, мында ороңдо могу нерсеге жооп берип коелачы, мен күтүп атам. Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенден кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Бул видео кыргызча сүйлөгөн деп келген деген. Каалаган тилде берсе болот. Каалаган тилде берсе болбойт байке. Мыйзам бар. Биринчи маалымат мамлекеттик тилде берилет деп. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Кыргыз тилин билесизби? Рашида, чөбүрөңүз. Акым бар. Мыйзамда акым бар. Конституциялык укугум бар. Келиңиз мен. Бул жерде эртең менен бир кыргыз тилдүү байкелер келгенде биз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп тейлебей коюшкан да. Бизге демек бул кылгандары булар моюндарына алганы. Биз ушундай мамлекеттик кыргыз тилин сүйлөбөйбүз. Орус тилинде сүйлөгөлө дегени. Мен көрүүчүлөргө кайрылып кетем, бул Куликов кофеканасына, кыргыз тилин сүйлөбөгөн кофеканасына келбеңиздер деп өтүнөм. Мындай мамлекеттик тилди сүйлөбөгөн жерден болушунча алысыраак жана бойкот жарыялаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөм десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкек шаарында Киркамстром Кичи районунда. Бүгүн 4-май күнү эртең менен бул жерге бир кыргыз тилдүү байкебиз келген. Келгенде бул жерде биз кыргызча тейлебейбиз деп тейлөөдөн баш тартып аны бул Кликов кофеканасынан чыгарып койшкон. Биз орус тилинде гана сүйлөйбүз деп азыр ичине кирип жетекчилигинен сурайбыз. Эмнеге булар кыргыз тилинде тейлебейт, мамлекеттик тилде тейлебейт сурайбыз. Ал байке бизге видео материалын жөнөткөн, ошол учурда аны биз кыргыз тилинде тейлебейбиз деп, мен кыргыз тилинде сүйлөөгө милдеттүү эмесмин деп чыгарышкан. Саламатсыз, уруксат бизге. Уруксатпы сизге сүйлөшкөнгө? Урматтуу туугандар. Саламатсызбы? Менин атым Айтилек, Кыргыз Республикасынын жараныбын. Бул видео сизби? Кыргызча сүйлөгөн деп тейлеген деген. Сиз кыргыз тилин билесизби? Секунду. Рашида, жооп берип коюңузчу. Да, сейчас у меня клиенты. Саламатсызбы? Ким сиз жооп бересизби? Да? Эртең мененки бул видеодо сиздер кыргыз тилдүүлөрдү тейлебейбиз. Кыргыз тилин билгенге милдеттүү эмесмин деген. Сиз да ошол эле тиги кыз экөөңүз. Мен кыргызча сүйлөй алам. Сиз сүйлөсөз, эмнеге эртең менен сүйлөгөн жоксуз бул байке? Эртең менен бул байкени мен өткөрбөйсүн, башка. Ким бул? Да. Анда ушул жооп берсеңиз айтыңыз, жетекчиликте чакырып коюңузчу. Бизде деген азыр менеджер жок, силер азыр бияка камера татканда артыңар. Акым бар, мыйзамда акым бар. Конституциялык укугум бар. Келиңиз, мен түшүндүрүп берем. Мына булар ушинтип жанагы акыңар жок деп атат, ушундай деп. Эртең менен бул жерде мен кыргыз тилин билүүгө милдеттүү эмесмин деп тейлебей кардарларды ушинтип чыгарып жиберишкен. Куликов кофеканасы. Чоңуз ким жооп берет?
башкы кеңсесинин номерун. İnternette жасасын çıkar. Интернетте чыкпайт да издеп таппай атам. А бул жерде ошондо эч ким жооп бербей турган болду, Hazır başka kişiyle söyleşiyor da hazır çıkar. Болду деп коюлат жертерек. Ответа оператора. Сейчас Куликовдун башкы кеңсесине чалып атабыз, булар жооп бербегендиктен. Номер был экен интернеттеги. Добрый день, меня зовут Муса, что вас интересует? Алло, саламатсызбы? Саламатсыз, болып жатам. Байке, менин атым Айтылбек, фамилиям Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жараны болом. Мен Куликовдун бул Киркамстромдагы жерине келдим эле, кофеканагачы. Бул жерде эртең менен бир кыргыз тилдүү байкелер келгенде, биз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп тейлебей коюшкан да. Бизге ал видеосун жиберген, азыр мен ошо кыргыз тил боюнча тартып жүргөм, ошого келгемин азыр. Бул жерде эч ким чыгып жооп бербей атат мага. Бул жакта кайра ороңдопчу. Кандай кылабыз? Кыргызча сизге телеген жокпу же кандай? Сиз кайсы жактан болот дедиңиз? Мен Кыргыз Республикасынын жараны Айтылбек Орозбеков кыргыз тил боюнча YouTube каналым бар, дайыма тартып жүрөм. Буга чейин сиздерди тартып кеткем кыргыз тил боюнча. Мага ошол сиздердин кардарларыңыздар жиберди. Эртең менен бирөөнү мен кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмесмин деп кыргыз тилдүү байкени чыгарып жиберген бул Куликов кофеканасы. Азыр мен да видео съемка менен келгем. Азыр бул жерде эч ким жооп бербей атат кайра мага. Хорошо, сизге кайда чалсам болобу? Менеджер менен сүйлөшүп келейин. Бул жакта жетекчиликтерди айтыңызчы, жооп берсинчи, же болбосо бирөө келип жооп берсин, Макул. Сиз да биринчи алганда эмнеге кыргыз тилинде сүйлөйсүз? Түшүнгөн жокмун. Азыр сизге чалганда сиз биринчи расмий тилде сүйлөдүңүз, эмнеге кыргыз тилинде сүйлөйсүз? Маалымат биринчи кыргыз тилинде бериш керекпи? Мыйзам ошондойбу? Каалаган тилде берсе болот. Каалаган тилде берсе болбойт байке. Мыйзам бар, биринчи маалымат мамлекеттик тилде берилет деп. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Керек болсо мен кыргызча сүйлөшөм. Эй. Сүйлөшсөм мен англисче сүйлөшөм. Кандай ошондо сиздер дагы ошондо кыргыз тилинде сүйлөбөйсүздарбы, кандай? Тейлебейсиздерби? Эч ким айткан жок, сүйлөбөйбүз деп. Байке, мында ороңдоо могу нерсеге жооп берип коелачы, мен күтүп атам. Сиз каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенде кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек, милдеттүү түрдө. Азыр күтүп туруңуз, Күтөм. Булардын эми бул майда болушу мүмкүн, бирок бул деле мыйзам бузуу, мына орус тилинде жазып койгон, кыргыз тилинде жазуу жок. Бирок булардын кээ бир жерлеринде көбүнчө кыргыз тилинде жазылган. Жетекчилер бар, чыга экен бирөө жооп бере турган. Ошо ким болсо да жооп берип койсунчу жөн эле. Жок, мен азыр башкы кеңсеге чалсам бирөөнү чыгарабыз да жооп берет деди го. Азыр ошондо үчөөңүздөр эле эч ким жооп бербей. Анда жана кыргызча сүйлөйм деген эле кыз чыгып жооп берип койсунчу, эмнеге андай кылбайт деп. Андай болсо мындай жерде иштебеш керек да, бул жер Кыргызстанда кыргыз тилинде тейлеш керек да. Анда иштебеш керек анда. Бүгүн эле жумушка чыкты эле ал, Биринчи күн чыгып эле ушунчасы жолуйду, Бир ай иштесе бүт кардарларыңар жоготот экен да, Кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмесмин деп айтты. Видеосу бар, видеосун жибербей өртө мен. Азыр ошондо кандай кете беришим керекпи? Келет болуш керек,
15 мүнөттөй убакыт болуп калды. Булар жооп бербей атышат. Вас приветствует кондитерский дом Куликовский. Если вы знаете добавочный номер сотрудника, наберите его или дождитесь Негизи ответа мыйзам оператора. боюнча ушул азыркы берип аткан маалыматтагы мамлекеттик тилде кыргыз тилинде бериш керек. Меня зовут Айнура, что вас интересует? Алло, саламатсызбы Айнура? Вам удобно говорить на русском языке или вас соединить с кыргызско-говорящим оператором? Кыргыз тилинде сүйлөп бергилечи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Сиз сүйлөйсүзбү? Алло, Айнура. Мына булар такыр эле кыргыз тилинде сүйлөп айткан. Азыр кыргыз тилдесин көрөбүз, кандай жооп берди. Добрый день, меня зовут Эржан, что вас интересует? Бизге кыргыз тилинде деп эле кайра орус тилине кошпойду, Кандай жардам бере алам, айтыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен жаңы эле бул Киркам стромдогу Куликов кофеканасына арыз даттануулар боюнча чалгам да. Бул жакта кыргыз тилинде тейлебейт деген. Ошону күтүп атам. Жооп бересиңер, биякта азыр менеджер жок, эч ким жооп бербей качып атат. Кыргыз тилинде сүйлөбөй. Киркамстром жакта жайгашкан дүкөндө Киркам стромдогу Куликов кондитер үйү. тактап кетейин эле, сиз кыргыз тилин тейлеген адисти чыгарып көрдүңүзбү? Мен жаңы эле түшүндүрүп бергем, сизге да түшүндүрөйүн анда. Мен Кыргыз Республикасынын жараны Айтылек Орозбеков. Мен мамлекеттик тил жөнүндө кыргыз тили боюнча видео тартам YouTube каналга. Эртең менен сиздерге бир кардар келип, кыргыз тилинде сүйлөгөндө бул жактар биз кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп Куликовдон чыгарып коюшкан тейлебей. Мен ошол боюнча келдим, ошого жооп берип койгулачы деп. Салсам баарыңар орусча сүйлөп атасыңар. Түшүндүм. Азыр анда акылдашып көрөйүн бул маселе боюнча. Сразу ошол Эртерээк бирөө жооп берсинчи, келеби же чыгып жооп берсинчи, мен күтүп атам, кетпеймин. Эгер сиздер жооп бербесеңиздер, анда мен азыр бир тараптуу тартып алып туруп кетип калам, мисалга. Булар сүйлөп эткен, ушундай экен деп, анан сиздерге туура эмес болуп калат менчи. Ошого бирөө жооп берип койсун. Мен күтүп атам. Албетте күтөт. Канча мүнөт күтөйүн? Чынын айтып коңузчу. Так. Мен 15 мүнөттөн бери күтүп турам чалгандан бери. Түшүндүм. Кечиресиз. Эрте Канча убакытта ошол суроо чечилген менске оператор аркылуу азыр айтып бере албайм, андыктан мен азыр акылдашып көрүш керекмин ал менеджер менен же азыркы учурда ким бирөө келсинчи анда, мен күтүп турайын. күтүп турабыз. Çalıştın mı? Geliştik mi? Anda biz tartıp kete öğrenelim de. Жөпер бет жаттым, қанша уақыт болды? 1 саат бойына қалды. Жоқ дегенде келе атабыз деп жөпер қош келдік шоны. Урматтуу достор, біз Куликов кофеканасына келдік. Бұл жерде ешкіміз ешқандай эртең мененки окуя боюнча жана кыргыз тилинде билүүгө милдеттүү эмесмин деп сүйлөгөн сөз боюнча ешким жооп бербейт экен. Бул жерде менеджерлерине, башкы кеңсесине 2 жолу чалдык. Алар дагы азыр жооп беребиз деп эч кандай жооп беришкен жок. Демек бул кылгандары булар моюндарына алганы. Биз ушундай мамлекеттик тилди кыргыз тилин сыйлабайбыз. Орус тилинде сүйлөгөлө дегени. Мен көрүүчүлөргө кайрылып кетем. Бул Куликов кофеканасына, кыргыз тилин сыйлабаган кофеканасына келбеңиздер деп өтүнөм. Мындай мамлекеттик тилди сыйлабаган жерден болушунча алысыраак жана бойкот жарыялаңыздар.